төлөй албай ар түрдүү ситуация менен Кыргызстанга кетиш керек болуп калса, мисалы ошол эле мурабахада, ошол эле ипотекада деле мурабахада деле анын жолдору бар. Бул жерде төлөй албай калганда адам бүгүн уктап туруп эле төлөй албай калдым деп чечим чыгарбайт да. Төлөй албай калышын жок дегенде 3-4 ай мурун билет. Чота менин жумушум жакшы болбой атат. Чота мен там акча жакшы таппай калдым. Кыргызстанга кетем деген бир заранее бир 3-4 ай мурун планирование башталат да. Ошол нерсени бир аз эле моундай сезе баштаганда аракет кылып башташ керек. Аны сатууга чыгарып, кааласа өзү, кааласа могу бизге окшогон адистер аркылуу сатууга чыгарып аракетин башташ керек. Банктан уруксат кагазын алат. Бардык банктар уруксат берет, уруксат бербей койгон банк жок. Сатса болот. Бирок кээ бирки учурда болот, кайрдарлар эмне кылат? Анан туруп турсун. Биринчи могу жумушумду кылып алайын, анан просрочка кылып алат. Анан уже эртең кетем деген күнү срочно сатышым керек деп чыгат да. Срочно сатканда арзаныраак сатат да. Уже менее выгодно болуп калат.